Аялдар кеңеши деген унутулуп калган. Аялдар кеңешинин ишин жандандырып, облус аймагында алардын активдүүлүгүн күчөтүү максатында бир катар талаптар коюлуп, тапшырмалар берилди. Аялдар кеңешинин төрайымын шайлап, аялдардын коомдогу ордун көтөрүү керектиги айтылды. Азыркы заманда аял менен эркектин, ата эне менен баланын ортосундагы мамилелерде ынтымактын өкүм сүрүшү ар бир үйдө ырыс болуп, адамдардын бактылуу жашаганы биринчи кезекте аялдардын аракетинде. Кыргыз эл байыртан аялды аздектеп аяр мамиле кылып келген. Анткени менен кийинки жылдары үй бүлөлүк зордук зомбулук күчөп, аялдар арасында тилектештикти күчөтүү да керек болууда. Аял бир эле учурда эне, спортчу, тарбиячы, бизнес леди, демек үй бүлөнүн кутун сактоо үчүн аял бардык сапаттарды өзүнө сиңирип жатат. Ошону менен бирге коомдогу анын орду жогорулап жатканын белгилегендер болду. Үйдө бала багып, турмуштун туткасы эле болбостон ар дайым коомдук иштерге биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп келе жаткандыгы бул башка аял заттарына караганда, башка улуттардын аялдарына караганда биздин аялдардын өзгөчөлүгү, биздин аялдардын кыйындыгы, биздин аялдардын алдыга болгон умтулуусу деп айтып кетсек болот. Зиядин Исламовичтин демилгеси менен 10 жылдан ашык, 15 жылдан бери унутулуп калган аялдар кеңеши кайра өзүнүн ишин баштап, ушул облусубуздагы аялдардын ишин алдыга жылдыралы, алардын жасап жаткан иштерине баа берели жана аялдардын мындан аркы коомдогу ролун жогорулаталы деген демилге менен чыгып жаткан ушул иш-чаранын уюштурулушу бизди эң чоң баягы ыраазычылыкка бөлөдү. 400 аял катышкан иш-чарада түрдүү пикирлер айтылды. Коомчулукта аялдын негизги аткара турган милдеттери баса белгиленип айтылып келет. Анын биринчиси үй бүлө. Ал өзүнө ден соолукту жана тарбияны камтыйт. Анткени менен аялдар кеңешинин ишинин солгун болуп, аймактарда иш алып барбай жаткандыгынан зордук зомбулук күчөөдө дешүүдө. Негизи бул женсовет деген акыркы күндөрү вообще иштебей калган. Негизи бизде десек болот, деги эле Кыргызстанда ошо иштебей калгандыктан жанагыдай зордук зомбулуктун күчөп атканы ошонун белгиси деп ойлойм. Буюрса эми жакшы иштер башталып, өтө жакшы иштер болот деген ишеничтемин. Негизи айыл өкмөттөрдө дагы ушундай жыйындар болот. Айыл өкмөттүн деңгээлиндеги төрайымдарды дагы шайлайбыз. Биз өткөн жыйында ошол райондук деңгээлде төрайым шайлаганбыз, эми ушул айыл өкмөттүк деңгээлде төрайымдарды шайлап иш алып барабыз. Аялдар кеңешинин иши жана жаңыдан түзүлгөн аялдар жана үй бүлө аталышындагы коомдук кеңеш менен иши эми аймактардан башталат. Кылганда коомдогу аялдардын ролун дагы жогорулатабыз. Канткенде энелик милдетибизди туура аткара алабыз. Канткенде балдарды туура тарбиялайбыз. Канткенде аялдар менен эркектердин ортосундагы болгон жанагы үйдөгү чатактарды кантип жоёбуз, кантип аялдарды кызматка жайгаштырабыз деген маселелер көп болуп атат жерлерде. Ошондуктан эми ишти баштап алсак, Кудай буйруса, иштеп келген иш. Буга чейин деле жооптуу кызматтарда иштеп келгенмин, эми ошол бөөрү карыса бир койчолук алы бар деген макал бар. Биздин возрастыбызга карабай эле бүгүн ошондой сунушташ менен жок дешке туура келбейт. Макул дедик, силерге окшогон жаштарды тарбиялайлы деп атабыз. Мындан улам акыркы жылдары аялдардын статусун жогорулатуу боюнча айткандар да болууда. Аялдар кеңешинин ишинин солгундугун президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов да айтып, алардын ишин күчөтүп, аялдар жана үй бүлө коомдук кеңешме түзүү сунушу менен чыкты. Аялдар бизге көп жардам берет, көп көмөк көрсөтөт. Мисалы айта турган болсок, ошол ысырапчылык боюнча эле айтсак, президенттин жарлыгы боюнча биз ошол жанагы маркумдарды узатканда биз азыр союз сойдурганга жетиштик. Ошол эле мезгилде жана кийиктер же болсо жырткычтар бар экен. Ушулар азыр бүгүнкү күндө токтолбой жатат. Ушул аялдардын азыр күчү менен ушуларды дагы биз толугу менен токтотобуз деген чоң үмүттөбүз. Мындан айта турган көптөгөн жумуштар бар. Биз алдыбызга койгон ошо, мен ойлоп атам, бул келечекте бир план иштерин түзүп алып, ошол аркылуу чогуу иштейбиз деген биздин оюбуз бар. Эми Ош облусунун ар бир район айыл өкмөттөрүндөгү аялдар кеңешинин иши да жанданат. Аялдар активдүүлүгүн көтөрүү менен алардын ар тараптан өсүүсүнө да көмөктөшүшөт жана биргеликте иш-чараларды өткөрүшөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.